Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын бири-бирине болгон урматтоо, алымдарды урматтоосунун белгилеринин бири имам Шаби айтат: Ракиба Зайд ибн Сабит. Зайд ибн Сабит деген пайгамбарыбыздын дагы сахабасы бул. Бир унага инди дейт. Унага отургандан кийин эле Ибн Аббас анын ошол жүгөнүн жибин кармап жетелеп жөнөдү дейт. Урматтап, сыйлап. Ошондо айтты дейт: сен пайгамбарыбыздын инисисиң. Убай ибн Каб айтып атат да: инисисиң, андай кылбаңыз. Тескенче биз сизди урматташыбыз керек. Дегенде Ибн Аббас айтты дейт: пайгамбарыбыз бизди, алымдарды ушундай урматтагыла деп үйрөткөн, биз сизди урматтай беребиз дейт. Ошондо Зайд ибн Сабит түшө калып, учурашып Зайд ибн Аббас менен колун өбө койду дейт. Алдагы алым болгон да, пайгамбарыбыздын бата дуасы кеткен Ибн Аббас деген эмне деген алым. Анын колун өбө коюп, пайгамбарыбыздын үй бүлөсүн ушундай урматтаганды пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн деп, бири-бирин урматтаганы мына биздин күнгө чейин тарыхта жазылып, сахабалардын ушул күнгө чейин жетип атат.